Сиздин жашооңузду өзгөртүлган ден соолуктун эрежелери. Марк Финли жана Питер Лендлессонун редакциялоо. Кириш сөз. Бул китеп эмне үчүн керек? Акылмандуу чечим ден соолукта жашоого алып келет. Өмүрдү танда. Эң узак жашаган 100 адамдын тизмесинде 113 жаштан 122 жашка чейин жашагандар да катталган. 2014 жылдын башында алардын 6 аман экендиги катталган. Келечекте бул тизмеде дагы башка адамдардын аттары катталышы толук мүмкүн. Анткени докторлор жакынкы 10 жылда адамдын өмүрүн узартабыз деп сөз беришет. Бирок сиз ага карабастан өзүңүздүн өмүрүңүздүн узактыгын жана сапатын жакшыртуу үчүн азыртан эле бир нерсе кылсаңыз болот. Эгиздердин жашоосун изилдөөлөр адамдын жашоосунун узактыгынын 20-30% анын генетикалык көрсөткүчүнө байланыштуу экенин, дагы башка изилдөө булактары адам жашоонун кандай түрү менен жашап жаткандыгына байланыштуу экенин көрсөтүшкөн. Азыркы учурдагы медициналык илим татаал технологияларды иштеп чыкты. Алар адамдын өмүрүн жакшыртууга багытталган. Бирок адамдын жашоосу тууралуу каттоо менен тааныш адам бул тармактагы салгылашууну жеңдик деп айта албайт. Эч нерсеге карабастан адамдын ден соолугу тууралуу кам көрүү мамлекеттин жана ар бир адамдын тапшырмасы болуп кала берет. Төмөндөгү далилдерге көңүл бөлсөңүз. 2015 жылы ден соолук тармагында сарптала турган акчанын саны 3 триллион Американын долларын түзөрү эсептелип чыккан. Ушундан улам ден соолукту сактоо дүйнөнүн экономикасында эң чоң орунду ээлерин билсек болот. Көптөгөн өнүккөн өлкөлөрдө ден соолукту сактоо үчүн өлкөдө өндүрүлгөн азыктардын 10%дан ашыгы сарпталат. Дүйнөнүн дары дармек өндүрүүсү жылына 300 миллиард доллардан ашык сарптайт. Дүйнөдөгү дары дармек жасаган 10 компания жылына 10 миллиард долларга дары дармек чыгарышат. 3 миллиард доллар киреше көрүшөт. Алардын 6 Кошмо Штатта, 4 Европада. Бир эле дарынын түрүн иштеп чыгуу үчүн 1,3 миллиард доллардан ашык сарпталуусу мүмкүн. Ден соолукту сактоонун дүйнөлүк уюмунун тактаганы боюнча 2006 жылы мындай уюмдарда 59 миллион адам иштегени катталган. Алардын ичине 9,2 миллион доктор-врач, 19,4 миллион эмчилер менен аначылар, медсестра, акушер, 1,9 миллион тиш докторлор, 2,6 миллион дары дармек чыгаруучулар, фармацевттер, 1,3 миллиондон ашык медициналык ишмерлер кирген. Адамзат кутула алган азап кыйналуулар ушул учурда да олуттуу түйшүк болуп эсептелет. Бүгүн паллиативдүү жардамга, ошондой эле ооруну басуу жардамына муктаж болгондор жардам менен камсыз болуп жатышат. Джорджтаундагы билим жана жумуш булактарынын борборунун изилдөөлөрүнөн такталып берилген каттоолордун негизинде медициналык кызматка болгон элдин муктаждыгынын өсүүсүн канагат кылуу үчүн Кошмо Штатта гана 2020 жылга 5,6 миллион жаңы жумуш ордун даярдоо керек экендигин белгиленген. Биздин азыркы учурдагы эң олуттуу түйшүк болуп, бул коомдун эрте картаюусу болуп эсептелет. Кээ бир көрсөткүчтөргө караганда 60 жаштан улуулар өнүккөн өлкөлөрдө 21%дан 32%га чейин, ал эми жаңы өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө 8%дан 20%га чейин жогорулары аныкталган. Ден соолукту бул дүйнөнүн байы да, жакыры да тегдеп келет.
Белгилүү нейрохирург доктор Бен Карсон мындай дейт: мен Джонс Хопкинс университетинде тажрыйбаны үйрөнүп жатканымда, оорукананын бөлмөлөрүндө көргөн оорукчандардын даражасы мени абдан таң калтырган. Алардын көптөрү абдан коркунучтуу өлүм менен каза болуп жатышкан. Ден соолуктарын кайруу үчүн алар колунда болгон нерселердин бардыгын чоң кубаныч менен берүүгө даяр болушкан. Ушундан улам биздин жашообузда эмне эң баалуу экенин билсек болот. Чындыгында эле, ден соолугубуз болбосо башка нерселер кызыксыз жана маанисиз, барксыз, баасыз болуп калат. Ошондуктан биз өз ден соолугубузду ооруп кысталган учурда гана эмес, күнүмдүк жашообузда жакшы сактоо үчүн күчтүү көңүл бөлүүбүз керек. Ден соолугубузду сактоодо анын денелик жагын гана ойлобостон, аң сезим жана руханий дагы жактарын сактообуз зарыл. Ден соолуктун ушул 3 чөйрөсүн толук сактообуз башка адамдардын дагы денеси, жан дүйнөсү менен аң сезимин тегиз сактоосуна чоң таасир этет. Доктор катары мен адамдардын ден соолугу денелик жактан жана жан дүйнөсү жагынан да калыптангандыгынан кубангандарын көргөм, дейт доктор Бен Карсон. Бирок бул адамдын түбөлүктө алууга мүмкүнчүлүгү болгон руханий ден соолуктун бере турган чексиз кубанычына караганда кичине эле нерсе болуп калат. Бүгүн биздин дүйнө ушунчалык адашкан, кооптуу жана оорукчан болуп калды. Ошондуктан туура чечим кабыл алуу бүгүн өтө маанилүү жана зарыл. Ден соолукка байланыштуу түйшүктөрдүн алдын алуу же аларды жок кылуу бардык жагынан жакшы өмүр менен жашоону каалаган адамга эң жакшы жардам бере турган жол болуп эсептелет. Ушул жол бул китептин эң негизин түзгөн өзөгү. Бул китептин максаты адамдардын жашоосунун сапатын жакшыртууга жардам берүү болуп эсептелет. Сиз албетте ден соолукта бактылуу, узак өмүр сүрүүнү каалагандыктан бул китепти ачып жатасыз. Бул эң сонун максат. Себеби сиз түбөлүк жашоо үчүн жаратылгансыз. Эгер бул жерде сунушталган кеңеш жана тартиптерди аткарып жашай турган болсоңуз, түбөлүк жашоонун сиз үчүн мүмкүн экендиги ачылат. Сиздин жакшылыкка жана бакытка толгон өмүрдү жашоого толук укугуңуз бар. Биз өзүбүз ойлогондон дагы өтө баалуу жаралыппыз. Мисалы, адамдын дене түзүлүшүн алсак. Илимий изилдөөчүлөр биздин денебиз өзүнө камтыган химиялык элементтердин санын эсептеп чыкса, өтө көп деле болмок эместир. Бирок Wired журналынын баалаганына караганда, биздин өпкөлөрүбүз, жүрөк, бөйрөктөрүбүз, ДНК жана сөөктүн кан иштетүүчү бөлүгү акчалай эсептегенде $45 миллион чейин бааланат экен. Жашоодо ар кандай кубанычтарды башынан өткөрө алган жана сүйүүгө шыгы бар, акылдуу, ойлоно ала турган тирүү жан катары сиздин бааңыз $45 миллион алдаганча кымбат. Бул китепте так ушул жөнүндө жазылган. Бул китепти окуп жатып, сиз өмүрүңүздү өзгөртүүгө, пайдалуу нерселерди билүүгө терең саякатка батасыз. Ден соолукту сактап жашоо түрүнө карата берилген ар кандай тартиптер менен кеңештер чындап эле сиздин жашооңуздун сапатын толук өзгөртө алат. Сиздин өмүрүңүз, күнүмдүк жашооңуз чыныгы кубанычка толгон бардык жагынан жакшы болуп өзгөрөт. Бул беттерди окуп жана өзүңүздүн ден соолугуңуз тууралуу ой жүгүртүп жатканыңызда, жашоодо чындап эле көбүрөөк бакытка жетүү үчүн көнгөн адаттарыңызды өзгөртүү керек экендигин түшүнө аласыз. Бирок тез жыйынтыкка жетем деп, адаттарыңызды катуу өзгөртүп өзүңүздү кыйнабай,
кичине кадамдардан баштаңыз. Мисалы, денени машыктырууну уламдан күчөтүп, шекерди пайдаланууну акырындап азайтып, жана раффинерленген азыктарды да акырындап азайтканыңыз жакшы. Ошондон улам эс алуу чеберчилигинин өздөштүрүүдө бекем болуп, ал эми ден соолукка пайда алып келген чечимдерди кабыл алууңуз өсүп өнүгөт. Жакшы жана бекем ден соолук бул биздин эмнеге умтулганыбызга түздөн түз байланыштуу. Бирок көптөгөн адамдар ден соолуктун баркын жана маанисин өтө кеч, башкача айтканда, аны жоготкондо түшүнүп жаткандары абдан өкүнүчтүү. Сиз тез чечим алам деп, аларды бир аз убакыт өткөндө унутуп калганыңызга караганда, өз ден соолугуңузду жана жашоо түрүңүздү терең изилдеп, туура баалооңуз абдан зарыл. Өзүңүздү жашоонун бардык тармагында эң эле баалуу нерселерди алып жатам деп эсептейсизби? Сиз акыркы убакты ден соолугуңузду денелик, аң сезим, коомдук жана руханий жагынан баалап көрдүңүз беле? Балким, сиз өзүңүздүн күнүмдүк жашооңузда тамактанууга, жумуш жана эс алууга байланыштуу адаттарыңызды жакшы башкарып жатам деп ойлойсуз. Бирок сиз чындап эле бардык жагынан чыныгы сапатка толгон жашоого ээсизби? Өмүр өзүнө азыр сиз жашап жаткан жашооңузда билген нерселерден кыйла канча көптөгөн нерселерди камтуусу мүмкүн деп ойлорго кабылган эмессизби? Медицина чөйрөсүндөгү өнүгүүлөр 20-кылымда адамдын ден соолугуна тийизген медицинанын жакшы таасири, адамдын денесинин түзүлүшүн менен орну кандай жана эмнелердин себебинен пайда болорун көбүрөөк түшүнүүдө абдан өстү. Ден соолукту сактоо кызматы жашоодо санитарлык шарттарын, канализация түзүлүштөрүн жана адамдарга таза суу жеткирүүгө багытталган аракеттери миллиондогон адамдардын жашоосун сапаттуу жана узак кылууга абдан чоң пайда алып келди. Жугуштуу оорулар менен күрөшүүдө вакцинация менен иммунизация 20-кылымдын аягында чечек оорусун толук жеңүүгө жана полиомиелит менен дифтериянын зыян таасирин төмөндөтүүгө жакшы шарттарды түздү. Кызылча оорусун, кор, эпидемиялык паротиттин, краснуханын, балдардын жугуштуу оорусу, столбняктын жана дифтериянын катталган учурлары 90%-га жакын төмөндөгөн. Бактерия, вирус, грибоктор жана мителер, мисалы кургаучук, туберкулез, безгек, малярия жана сарык, гепатит аркылуу пайда болгон жугуштуу оорулар дагы да болсо бүткүл дүйнөдөгү олуттуу түйшүктөрдү жаратып жатат. Жуктурулган иммунну гем синдром, СПИД эсептөөлөргө караганда 2011 жылы 1.700.000 адамдын өмүрүн алып жуткан. Бирок ага карабастан ден соолукту сактоо чөйрөсүндөгү өнүгүүлөрдү белгилебей койсок болбойт. Медицинада мындай жетишкендиктердин терс жагы дагы болгондугу өкүнүчтүү. Ден соолукту сактоо боюнча алек болушкан дүйнөнүн жогорку мекемелери жана адистер ооруларды айыктырып жана жугуштуу ооруларды башкаруу тууралуу алек болуп жатышканда, адамдардын жашоо түрүнөн пайда болуп жаткан оорулар менен жугуштуу оорулардын уламдан улам жаңыларынын пайда болуусу акылга сыйгыз жана көп эсепте күчөп жатат. Өзгөчө дүйнөдө өнүккөн жана өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө, бай жана жакыр мамлекеттерде бүгүн жугуштуу оорулар абдан кеңири тарап жатат. Ал оорулар негизинен биздин жашоо түрүбүзгө байланыштуу жана биздин ден соолугубузга, өмүрүбүздүн узак жана бактылуу болуусуна чоң коркунуч жаратат. Сиздин жакындарыңыздын бири рактан,
жүрөктүн оорусунан, инсульт, шекер оорусунан, диабет же дем алуу мүчөлөрүнүн ооруларынан каза болгонунда жогоруда айтылган оорулардын чындап эле коркунучтуу экенине күбө боло аласыз. Ал эми сиздин ден соолугуңуз тууралуу эмне айта аласыз? Балким сиз тамеки чекпей жана спирт ичимдиктерин ичпегендигиңизден өзүңүздү жакшы сезишиңиз мүмкүн. Ал эми тамактанууңуз кандай жана өзүнө эмне камтыйт же тузду канчалык деңгээлде колдоносуз? Биз күнүмдүк тиричилигибизде тамактануу үчүн тандап жаткан азык түлүктөр бизди жугуштуу ооруларга дуушар кылуусу толук мүмкүн. Эң эле аз дегенде жугуштуу оорулардан каза тапкандардын 40% тамактануусунда тыгыз майлар менен жылып жүргөн майларды, транс жыры, тузду жана шекерди, алар менен бирге рафинирленген углеводдорду колдонуусунан ооруга чалдыгып каза табышкан. Өзүңүздүн акча каражатыңызга байланыштуу тамактанууга азыктарды жакшылап изилдеп, ар түрлүү кылып жана денеңизди жакшы азыктандыруусуна карап тандайсызбы? Мисалы, тамактанууңузда туздун өлчөмүн, деги эле тамак аштын өлчөмүн азайтып жана мөмө жемиштер менен жер жемиштерди көбүрөөк пайдалануу сиздин ден соолугуңуз үчүн абдан чоң мааниге ээ. Эгерде сиз ден соолугуңузга пайда бербеген азык аштар менен тамактанууну жактырсаңыз, тактап айтканда өзүнө тузду, майды жана рафинирленген пайдалуу азыктарын арылтылган азыктар менен тартиби жок көп өлчөмдө тамактансаңыз, сиздин жашооңуз менен ден соолугуңуз азыркы абалына караганда кыйла жакшы болуусу мүмкүн. Бул китеп ошон үчүн сизге арналат. Албетте, сиздин ден соолугуңуздун колдон келишинче жогорку деңгээлде бекем жана жакшы болуусу үчүн сиз күнүгө дене машыгууну кылышыңыз керек. Балким сиз мен сыналгы көрүп керебетте жатканда ар бир жарнама болгонумда мен бир нерсе чайнап алуу үчүн ашканага туруп барам жана 30 метр автоунаамды токтоткон жерден азык түлүк саткан дүкөнгө чейин басып барам деп айтышыңыз мүмкүн. Бирок маселе такыр башкада. Алдын ала түзүлгөн жана күнүгө кылуу үчүн дене машыгууңуз барбы? Ден соолук чөйрөсүндөгү адистер күнүнө 10 000 кадам жасоону сунушташат. Биздин укмуш денебиз өзүнүн ишин жакшы аткаруу үчүн биз күнүнө аз дегенде 30 мүнөт денебизди кыймылдатуубуз керек. Эгер сиз өзүңүздү денени машыктыруу үчүн абдан бош эмесмин десеңиз, бирок күнүгө машыгууну кааласаңыз, мындан ары окуңуз. Ал эми сиздин башка адамдар менен болгон мамилеңиз тууралуу эмне айтса болот? Сиз аларга кайдыгер болбогон досторуңуз барбы? Сиз насаат айтып эле турган жардамыңызга муктаж болгон жаштар барбы? Жараткан Кудай менен болгон мамиле жана коомго жардам берүү дагы дарылоочу таасирге ээ. Балким сиз мурун такыр токтотуп салган мамилени азыр калыпка келтирүүгө убакыт келгендир. Жараткан Кудайыбыздын сиздин өмүрүңүз үчүн максаты бар. Ал сиз элестете ала тургандан да бир топ укмуш максат. Сиз чындап эле бактылуусузбу? Ар күнү ойлонгондо, ар бир жасаган кадамдарыңызда рухуңузду сергек алып жүрүү үчүн чечимдерди кабыл аласызбы? Сиздин жүзүңүздө жылмаюу менен күлкү көп кездешеби? Же сиздин өмүрүңүз абдан оор жүкпү? Тынчсызданып же көңүлүңүз чөгүп турабы? Келечегиңизди кең жана жакшы деп көрөсүзбү? Же жашоодогу чарасыздыктан,
Ömürüңүздүн маанисиз жана талкалангандыгынан келип чыккан ойлор менен күрөшүп жатасызбы? Биз Кудайыбыздын ыйык сөзүндө жазылган жашообузду жана анын сапатын жакшырта турган кереметтүү тартиптер жана илимий даңазаларды карап жатып, чындап эле бул жашоодо бактылуу болуу толук мүмкүн экенин көрө аласыз. Албетте, биз жашап жаткан күнөөнүн айынан бузулган дүйнөдөгү жашообузда пайда болгон жан дүйнөбүздөгү ар кандай кыйынчылыктар, көңүлүбүздүн ооруп же бир нерседен калуусу маал-маалы менен биздин жашообузга кыйын күндөрдү жаратуусу мүмкүн. Бирок жараткан Кудайыбыз биздин жашообузда болгон ар кандай кыйынчылыктар менен түйшүктөрүбүздөн абдан күчтүү жана бийик. Биз алсыз болушубуз мүмкүн, бирок анда чексиз күч бар. Биз жашообузда кездешкен чарасыздык маалында Кудайыбызда күч жана ишенимдүүлүк таба алабыз. Эгерде бизди кылган күнөөлөрүбүздүн келип чыккан сезимдер тебелеп салчудай болуп коркутуп жатса, жаратканыбыз жан дүйнөбүзгө тынчтык бере алат. Эгерде биз жашообузда жаңылышып жана эмне кылаарыбызды билбей калсак, Кудайыбыздан акылмандык менен даанышмандык ала алабыз. Биз өзүбүз жеңе албаган адаттарыбыздын талкалаңгыз чынжырларынан бошоно албай жатсак, Кудайыбыз бизди алардан бошотуу үчүн керемет күчүн колдонуу үчүн даяр. Сизди туткундай турган тынчсыздануулар жана сиз жеңе албаган коркунучтар кездешкенде, жараткан Кудайыбыздын сизге чарчап чалыккандар жана түйшүк тарткандар, баарыңар мага келгиле, мен силерге тынчтык берем дейт. Эгер сиздин өмүрүңүздүн жүгү көтөрө алгыс болуп сезилип жатса, Кудайыбыз бизге бардык түйшүктөрүңөрдү ага тапшыргыла, анткени ал силер үчүн кам көрөт деген сөзүн эстеңиз. Жана келечек белгисиз көрүнүп жатканда, Кудайыбыздын коркпо, анткени мен сени мененмин. Үрөйүңдү учурба, анткени мен сенин Кудайыңмын деген. Мен сени адилеттигимдин оң колу менен колдойм деген сөздөрүнө көңүлүңүздү буруңуз. Биз жараткан Кудайыбызда гана келечекке карата тынчтык жана үмүт таба алабыз. Бизди сүйгөн жана биз тууралуу кам көргөн асмандагы жараткан атабыз бизге бул дүйнөдө денебиз жана жан дүйнөбүз жактан ден соолукта болуп, ошо менен бирге түбөлүк өмүргө ээ болуубуз үчүн жол көрсөткүч берген. Биз аягы өлүм менен бүткөн жана өзүнө азап кайгы менен тиричилик күрөшүн камтыган бир нече жылдар үчүн эмес, андан бир топ чоң нерсе үчүн жаратылганбыз. Кудайыбыз биздин бүгүнкү, эртеңки күндөрүбүз жана бардык жашообуз үчүн молчулукта ашып ташыган өмүр даярдап койгон. Жараткан Кудайыбыздын сизге карата таң калаарлык укмуш максаты бар. Кудайыбыз сиздин өмүрүңүздүн бакытка жана чыныгы кубанычка толушун каалайт. Иса Машаяк мен адамдардын өмүргө, ашып ташыган өмүргө ээ болуш үчүн келдим деп айткан. Кудайыбыздын сизге карата болгон максаты сиздин денелик, аң сезим, жан дүйнө жана руханий жактан өмүрүңүздүн телегей тегиз болуусу. Бул китеп биздин бүгүнкү өмүрүбүз кандай экендигин билүү үчүн жардам бере турган кызыктуу саякатты өзүнө камтыйт. Бул жерде жазылган тартиптерди сактай турган болсоңуз, анда жашооңуз жакшы жака тез эле өзгөрө баштайт.
Кээ бир өзгөрүүлөр ошол эле замат байкалат. Бирок башка өзгөрүүлөр бир топ убакыттан кийин байкала баштайт. Эгерде сиз тез жыйынтыкка жетишпесеңиз, көңүлүңүздү чөктүрүп баштаган аракеттериңизден баш тартпаңыз. Алга гана умтулуп, кадам жасай бериңиз. Ошондо сиздин өмүрүңүздүн өзгөрө баштаганын көрүп, сөзсүз таң каласыз. Бизди сүйгөн камкор Кудайыбыз бизди бардык жагыбыздан, ошонун ичинде тандообузда да эркин кылып жараткан. Биздин каалоолорубуз бизди ичибизден башкара турган күч болуп саналат. Жана алар биздин адаттарыбыз менен көнүмүштөрүбүздү пайда кылуучу ойлорду тандоого түрткү болуп турат. Ошондой эле алардын келип чыккан руханий чечимдерибиз биздин жашообуздун түрүн аныктап жана калыптандыра турган күчтүү курал болуп эсептелет. Биздин учурдагы медицинанын изилдөөлөрү биздин генетикабыз биздин ден соолугубузду анықтары менен макул болгону менен ошол эле убакта ага караганда биздин тандоолорубуз биздин ден соолугубузга көбүрөөк таасирин тийгизерине күчтүү басым жасап келишет. Биздин ден соолук өзүнөн өзү эле кокусунан пайда боло берген нерсе эмес. Биздин ден соолук биз күнүмдүк тиричилигибизде кабыл алынган ар бир чечимдерибизге түздөн түз байланыштуу. Биз жакшы чечимдерди кабыл алганда, жараткан Кудайыбыздын ыйык руху ал чечимдерди иш жүзүнө ашыруубуз үчүн жардамга келет. Асман күчтөрү бизге кызмат кылуу үчүн даяр турушат. Балким сиздин эркиңиз мурда кабыл алган жеткилеңсиз чечимдерден улам алсырап калгандыр. Бирок ден соолукту чыңдап жана сактоо үчүн чечимдерди кабыл алуу эч убакта кеч эмес. Сиз өзүңүздүн өмүрүңүз жана ден соолугуңуз үчүн жоопкерчилик кабыл алууңуз керек. Биз өзүбүздүн тагдырдын айынан кыйналып калганыбызга карабай, керектүү чечимдерди кабыл алганыбызда гана жашообузда өзгөрүүлөр болот. Жашообузду бактылуу жана ден соолугубузду чың кылуу үчүн биз толук укуктуубуз жана ал биздин гана колдо. Бул жерде жазылган сунуштар менен кеңештерди ким аткарып жашайм десе, анын өмүрү бардык жагынан жашоого толгуп жана чыныгы бакыттын кубанычына толору шексиз. Албетте, өзүбүздү жеткилең кылууда биз чектелүүбүз. Биздин дене түзүлүшүбүз биздин жеңе албаган кыйынчылыктарды эскертип жана биздин мүмкүнчүлүктөрүбүздүн чектелүү экенин аныктап турат. Бирок бул китепте адамдын колунан келбеген, адамдын күчүнөн жогору нерсе сунушталат. Мындан ары окуган сайын сиз жогорудан келе турган мээримдүү жардамды ала алаарыңызды билесиз. Адамдын жараткан Кудай менен мамилелешип, кайрадан жаңырып төрөлүүсү бардык жашоосун түп тамыры менен өзгөртөт. Биз адамдар мүмкүнчүлүгүбүз чектелген жаратыктар экендигибиз чындык. Бирок жараткан Кудайыбыздын ырайымы чексиз. Ырайымы бул алсыз адамды бардык жагынан чың кыла турган кудуреттүү Кудайдын күчү. Жана бул аны менен мамилебизди түзүп жана өнүктүргөндө гана мүмкүн болот. Качан биз көңүлүбүздү, ден соолугубузду денелик, акыл, аң сезим жана руханий жактан чыңдоого бурганыбызда гана жаратканыбыз бизге бардык жагынан мааниге жана жашоого толгон өмүр сунуштайт. Ал биз өтө албаган жолдорду жеңип, бизге асмандан ырайымынын чексиз төгүп турат. Биз татыксыз болгон ырайымда
Берип жаткан чексиз улуу сүйүү биздин бул дүйнөдө гана бакыт менен кубанычка толгон жашоого ээ болуубузга жардам бербестен, бактыбыз менен кубанычыбыздын түбөлүк жашоодо да улануусун каалайт жана мүмкүн кыла алат. Бул дүйнөдө ден соолуктун баардык тартиптерин сактап жашасак да, өмүрүбүздүн аягында кездеше турган өлүмдөн качып кутула албайбыз. Бирок адам ортодогу туңгуюксуз аңды карабай жараткан Кудайга колун сунганда үмүт жаралат. Улуу сүйүү өлүмдөн чегин талкалайт. Ырайымдын сөзүн укканда мүрзөлөр жана көрүлөр бардык өлгөндөрдү беришет. Эгерде сиз болгону ден соолугуңузду гана чыңдап алууну кааласаңыз, анда сизге илим, медицина жакшы жардам берет. Бирок түбөлүк жашоону кааласаңыз, түбөлүк өмүрдүн булагын издеңиз.